Саламатсызбы, эфирде жогорку кеңештин ишмердүүлүгүн чагылдырган парламент берүүсү. Аны менен тааныштырып, студияда кызматта Руслан Калматов. Бул жумада парламентте кандай окуялар жүз берди? Депутаттар эмне көйгөйлөрдү көтөрүштү? Алдыда айтып беребиз. Алгач анонс менен таанышып алыңыз. Бийик тоолуу, жашоо шарты оор аймактардын катарына жаңы 31 айыл кошулду. Жашоочуларына кандай жеңилдиктер каралат? Эгерде 1800гө жетпей алса, 10 метрге жетпей алабы, 50 метр жетпей алабы, анда албайт турат. Табигый кырсыктардын чыгымдарын айыл өкмөтү өзү каржылайбы? Талаш жараткан өкмөттүн бул багыттагы мыйзам долбоорун депутаттар комитетте караган жок. Айыл өкмөттүн бүгүнкү күндө бюджети 20 миллион, 15 миллион, 18 миллиондук бюджет айыл өкмөттөр бар. Жогорку кеңештин депутатынын демилгеси менен Жалал Абадта бильярд боюнча дүйнөлүк чемпионат башталды. Төрага Нурланбек Тургунбек уулу апта аягында бир катар эл аралык жолугушууларды өткөрдү. Алгач төрага Европадагы коопсуздук жана кызматташтык боюнча уюмунун парламенттик ассамблеясынын Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Фара Карим айым менен жолугушту. Андан соң Словакия Республикасынын тышкы жана Европалык иштер министри Юрай Бланарды кабыл алып, мамлекеттер аралык байланышты арттыруу маселелерин талкуулады. Бийик тоолуу жашоо шарты оор аймактарда жашаган жарандар үчүн пенсия курагы жеңилдетилди. Мындай айылдарда жашаган эркектер 55, ал эми аялдар 50 жашында пенсияга чыга алышат. Ошондой эле 3 жана андан көп балалуу энелерге 45 жаштан баштап пенсияга чыгуу укугу берилген. Бул тууралуу Жогорку кеңештин тармактык комитетинде Кыргыз Республикасынын бийик тоолуу зоналарында жайгашкан калктуу конуштардын тизмесин бекитүү жөнүндө токтом долбоорун кароо учурунда белгилүү болду. Эмгек социалдык коргоо жана миграция министрлигинин маалыматында ведомстволор аралык комиссия тарабынан жүргүзүлгөн тактоонун алкагында бийик тоолуу шарттарда жайгашкан калктуу конуштардын тизмесине 1800 метрден жогору 31 жаңы калктуу конуш киргизилүүдө. Бийик тоолуу жана алыскы аймактарда жашаган жарандардын жашоо шарты жеңилдетүүдө дагы кандай чаралар көрүлүп жатат? Алдыдагы материалда сөз болот. Зоналарында жайгашкан калктуу конуштардын тизмесин бекитүү жөнүндө. Азыркы тапта республика боюнча тоолуу жетүүгө кыйын 791 калктуу конуш бар. Анын ичинен 464 тоолуу калктуу кыштак болсо, 327 алыскы айылдар. Жаңы токтом долбооруна ылайык ал тизмеге дагы 31 аймак кошулууда. Деңиз деңгээлинен 1800 метрден төмөн турган калктуу конуштар аныкталды. Бүгүнкү күнгө карата кээ бир калктуу конуштардын аталыштары жоктугуна байланыштуу 61 калктуу конушту тизмеден чыгаруу сунушталган. Документке ылайык аталган тизмеге кирген аймактарда жашаган жана иштеген жарандарга кошумча төлөмдөр үчүн 300 миллион сомдон ашык, социалдык төлөмдөр үчүн 305 миллион сом керектелет. Бийик тоолуу аймакта катаал шартта жашаган жарандардын жашоосун жеңилдетүү үчүн мамлекет инфратүзүмдү жакшыртууга көңүл буруусу абзел. Буга чейин биз көтөргөндө бюджет акча жок, анан кылабыз деп созуп келген. Азыр мына министр өзү айтты, токтомун кабыл алып берсеңер биз төлөй баштайбыз деп. Бирок дагы тактабычы нерсе, биз айтып атат, калыс бололу деп. Эгерде 1800гө жетпей алса, 10 метр жетпей алабы, 50 метр жетпей алабы, анда албайт турат. Анан катаал шартта кошуп атпайбы? Ошон бизге так аныктамаш керек да. Катаал шарт деген мындай түшүнүк кеңири да. Ошону так кылып берсе, кийин бизге да мындай арыздануулар, мындай атаандашуу аз болот эле. Учурда жогорудагы бекитилген тизмеге кирбей калган бир топ калктуу конуштар аныкталып, аларды катарга кошуу боюнча иш жүрүүдө. Булар айтып атат, мурун депутат болуп бир жогорку жакта иштеген бир жетекчилер өзүнүн айылдарын киргизишип, ушундай бир бийик болбосо дагы киргизип койгон учурлар болгон экен. Ошолорду бүгүнкү күндө тизмеден чыгарып, айтымы боюнча 61 аймакты бүгүнкү күндө чыгарыптыр. Кошумча 31 аймакты жаңыдан аныктап киргизип атат. Чынында эле баягы тоолуу аймакта жайгашкан деп. Ошондой эле өзгөчө шартта жашаган жарандар үчүн жеңилдиктер каралып, пенсияга эрте чыгууга мүмкүнчүлүк түзүлүүдө. Бул чаралар калкты өз аймагында кармап калууга багытталган. Токтом кабыл алынып калса, эркектер 8 жылдан
эрте чыгат экен. Аял кишилер дагы 8 жылдан эрте чыгат. 3 балалуу энелер ошол тоолуу аймактарда жашаган шарттары кыйын негизи. Алар дагы 45 жаштан 3 баласы бар, 45 жаштан пенсияга чыгат экен. Мен ойлойм бул баягы биздин мамлекетибиздин ушундай тоолуу бир кыйын райондорубузда жашап аткандарга өтө жакшы жеңилдиктер болот. Жыйынтыгында тармактык комитет бийик тоолуу зоналарда жайгашкан калктуу конуштардын тизмесин бекитүү жөнүндө токтом долбоорун колдоп берди. Тоолуу дарыялары, көлдөрү жана мөңгүлөрү көп Кыргызстанда ичүүчү суу көйгөйү али күнчө чечилбегени көбүн таң калтырат. Анткени 60% калктуу конуштар азыркыга чейин таза сууга муктаж. Өлкөнү суу менен камсыздоо системасы 1990 жылга чейин курулган. Советтер Союзу ыдыраган соң жерлерде суу инфраструктурасы 10 жылдан ашык ээсиз, кароосуз жатты. Мунун айынан системалардын техникалык абалы начарлап, же таптакыр эле иштен чыкты десек болот. Бул жумада бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети Кыргыз Республикасында калктуу конуштарды ичүүчү суу менен камсыздоонун абалын талкуулады. Комитет мүчөлөрү буга чейин суу чыгарабыз деп чет өлкөдөн тартылган каражаттардын натыйжасыз колдонулганын, долбоорлор чыр-чатактын чордонуна айланып, коррупциялык схемалар ачыкталып, курулуш иштери жана коюлган жабдуулардын сапаты талаптарга жооп бербей калганын белгилешти. Бир катар сын пикирлер менен коштолгон комитет жыйыны кийинки материалда. Кыргызстанда 2014 айылдын 960-ында таза суу жок болгону, өлкө ичинде 40% айыл тургундары таза суу менен камсыз болгон. Учурда 258 айылда куруу жана долбоорлоо иштери жүрүүдө. Бул маалыматтар бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында айтылды. Болжол менен 960 айылды бүгүнкү күндө таза суу менен камсыздоо үчүн 1 миллиард ақш долларын акча керектелет. Анын ичинен 800 миллиону бул таза суу түтүктөрүнө болсо, 200 миллион доллар бул 25 райондук борборуна саркыны сууларды чыгарууга жумшалат. Комитет мүчөлөрү өлкөдөгү калктуу конуштарды ичүүчү суу менен камсыздоонун абалы жөнүндө маалымат тугушту. 2001-2014 жылдар аралыгында 111 миллион, 2024 жылга чейин 555 миллион доллар сумма айылдарга таза суу чыгарууга жумшалган. Депутаттар буга чейин аткарылган жумуштардын натыйжаларына кызыгышты. Алган кредит гранттарыбызды таза суу менен камсыз кылган сумманы көрсөң жүрөгүң түшөт. Өтө көп сумма. Ошончо сумма кылган келген болсок, алган болсок, биз Кыргызстанда чакан эле мамлекетпиз да, айлыбыз аз эле да, бардыгыны таза суу менен камсыз кылып, элибиздин ден соолугуна кам көрүп, социалдык маселелерине кам көргөн болот элек. Ошон үчүн мен бул боюнча дагы сунуш бердим. Ошол 14-жылдан 25-жылга чейинки алынган каражаттардын максаты каяка жумшалыптыр. Элетти суу менен камсыздоо долбоорлору негизинен эл аралык донорлордун гранттары жана насыялары менен аткарылган. Бирок айрым айылдардагы курулуштар эки жолдон каржыланып, финансылык каражаттар максатсыз колдонулган учурлар бар. Бул маселени депутат Эльвира Суравалдиева көтөрдү. Бирок ошолордун эмнеге кээ бир айылдарда 3 жолу суу өткөрүлүп, 3 жолу долбоор көтөрүлүп, 3 жолу эми ар кандай каржылоо маселеси менен чечилип атыптыр да. Эмнеге 3 жолу? Значит, 2 жол урдалып кетип атат да. Ким тарабынан урдалып атат? Ошол эмнеге эффективдүү болбой жатат деген суроону мага чейин депутаттар да берип атышат. Мен ойлойм, бул комитет менен чектелбестен бул жалпы жыйынга палатага чыгыш керек. Азыр 796 айылдагы 1,5 миллионго чукул киши таза суу ичет. Муктаж калктуу конуштарды камсыздагыча мурунку курулуштар эмитен четинен бузулуп жатат. Мындан улам эл өкүлдөрү сапатка көңүл буруп, жоопкерчилик жагын белгилешти. Курулган Арис аркылуу ишке ашкан Көктөндү айылындагы суу эксплуатацияга берилгенден кийин 1 айдан кийин чыкпай калган. Арис аркылуу жасалган. Андай учурлар көп. Баягы жасалып аткан учурда дагы жакшы көңүл бурулбай калып атат. Каралып аткан учурда дагы ошону жергиликтүү бийликке берилгенде дагы алар тарабынан бир көңүл коштук мамиле болуп атат да. Негизинен көпчүлүк аймактарда таза сууга болгон маселе курч. Аны чечүүгө болжолдуу 1 миллиард доллар каражат керектелери айтылды. Эгерде каражат чечилсе, министрлик 2036 жылга чейин бардык айылдарды
суу менен камсыздайт экен. Бир катар депутаттардын сын пикирлерин эске алуу менен тармактык комитет маалыматты эске алды. Табигый кырсыктардын чыгымдарын айыл өкмөт өзү каржылайбы? Жогорку кеңешке сунушталган мыйзам долбоорунда өзгөчө кырдаалдар министрлиги эми жээктерди бекемдөө, арыктарды тазалоо, дамбаларды куруу, селдин алдын алуу иштерин жүргүзүү жана аткаруу ыйгарым укуктарын жергиликтүү бийликке берүүдө. Талкууда депутаттар өздөрү дотацияда турган айыл аймактар таптакыр кыйынчылыкка дуушар болоорун айтып, сынга алышты. Жаз мезгили келер менен бир катар аймактарда жайгашкан айыл апаны айттырбай келген кырсыктын кесепетине сел каптап кеткен учурлар арбын. Сунушталган мыйзам долбоорунда өзгөчө кырдаалдар министрлиги эми жээктерди бекемдөө, селди алдын алуу иштерин тагыраагы жоопкерчиликти айыл аймактардын өздөрүнө жүктөөдө. Азыр эми биз президенттик администрациянын тапшырмасы менен иштеп чыгып өзгөртүү киргизип атабыз. Ал жерде уюштурат жана ишке ашырат деп атабыз. Себеби ар бир айыл өкмөт өзүнүн бюджетинен ЧС деген статьясына акча бөлөт. Каласы 10 миң сом бөлөт, каласы миллион сом бөлөт. Мына практика жүзүндө айтып коеюн, Баткен областынын Самаркандагы айыл өкмөтү бар, Төртөй айыл өкмөтү бар. Ошолор 3 миллиондон кем бөлбөйт жылына. Ошо 3 миллион сомду ар кандай өзгөчө кырдаалдар катталган мазмагында алдын алуу боюнча иштерге жумшайт. Ал эми бул биз сунуштап аткан мыйзамдын пункту бир аз чек болуп калган үчүн айыл өкмөттөргө ошол өздөрү бөлгөн акчаны толук иштетүүгө укук алып берели деп атабыз да. Ошого сунуштап атабыз. 2025-жылы өзгөчө кырдаалдарга Жалал-Абад облусунда 24 миллион сом, Баткенде 22, Ысык көлдө 20, Ошто 15, Чүйдө 13 миллион сом, Таласта 8, Нарында 6 миллион сом бөлүнөрү каралган. Айыл өкмөттөр өзүнүн күчүнө жетиштүүбү? Талкууда депутат каршы пикирин билдирди. Анын ырастоосунда арыктарды тазалоо, дамбаларды куруу жергиликтүү бийликке жүктөлсө, өздөрү дотацияда отурган кыштактар таптакыр кыйынчылыкка кептелишет. Суу көтөрүлдү. Айылдык жергиликтүү бюджетте мисалы бир проект эле, мисалы айылдагы дренажды, чоң айылдагы дренажды казыш үчүн бир бөлө 50 миллион, 100 миллион сомго чейин кетет турабы? 30 миллион сомго чейин дренаждык проект болот. Айыл өкмөттүн бүгүнкү күндө бюджети 20 миллион, 15 миллион, 18 миллиондук бюджет айыл өкмөттөр бар. Анда өзүңүз ойлоп көрсөңүз, азыр биз бул мыйзамды кабыл алып берип койсок, баардык иштин баардыгын жергиликтүү бийликке берип койсок, анда мамлекет эмне иш кылат? Расмий маалыматка ылайык өткөн жылы өлкөдө 300гө жакын сел катталган. Эми айыл аймактар сел жүрүп кетсе, чыгымдарды бузулган объекттерди өз бюджетинен каржылап аткаруу милдети аларга жүктөлүүдө. Мындай аракет айыл өкмөттөргө өтө кыйынчылык жана кооптоону жаратышы мүмкүн дейт депутат. Эртең дотацияда турган айыл өкмөттү Кудай сактасын, кырсык болбосун, бирок дотацияда турган бир айыл өкмөттү сел келип алып кетсе, жоопкерчиликти ким алат? Айыл өкмөткө милдеттендирип койбош керек да. Ар ким өзүнүн ишин жасаш керек. Ар ким өзүн жасаш керек. Анан чындыгында айылдарда айыл өкмөттөр кыла турган иштер абдан көп бүгүнкү күндө. Ana şu kısıklarda da şu sel şu argандай aytып келбейт dem. Бирок ушундай маселелер дагы жергиликтүү алынчы башкарууга ушинтип милдеттендирип койсо бул туура эмес болуп калат. Сел кырсыктарын алдын алуу бул жалпы коомдун коопсуздугу, андыктан жергиликтүү жана борбордук бийликтин биргелешип иштөөсү зарыл экендиги белгиленди. Талашып тартышуудан кийин жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндөгү мыйзам долбоорунун концепциясы артка кайтарылды. Ар жуманын шаршемби күнү Жогорку Кеңештин жыйынындагы ар кандай маселелер саатында эл өкүлдөрү коомдогу актуалдуу көйгөйлөрдү жана аймактардагы социалдык экономикалык маселелерди көтөрүшөт. Бул рет депутаттар мугалимдер менен дарыгерлерге ипотекалык үйлөрдү кезексиз берүү, жер мунапысы боюнча арыздарды кабыл алуунун мөөнөтүн узартуу, университетте аныкталган коррупциялык схемаларды токтотуу сындуу орчундуу жагдайларга көңүл бурушту. 18 milyon emес, 18 somdu жеген какысы жок. Тандаган фирмалардын баары Кудайдан жол ачкан фирмалар. Же иштебейт. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасы 100% такталганы баарыбызга маалым. Бирок чек арага жакын аймактарда жашаган жарандардын чечилбей келген көйгөйлөрү дагы деле арбын. Фергана өрөөнүнө жайгашкан бир айыл бизге өткөн. Каражандак деген айыл.
ошол айылдын азыр эми иче турган суусу аябай чоң проблема болуп атат. Кадамжа шаарына кирген, ал шаардан 14 чакырым алыста жайгашкан. Ошо жашоочулары мага кайрылган экен. Ушул суу маселесин чечип бериңиз деп. Ошону азыр өкмөткө айттым. Мындай буюрса ушул маселени чечип бериш керек. 14 чакырым чоң деле аралык эмес, бирок ошол жерде жашаган 950 адам суу ичип калат эле да. Учурда өлкө боюнча орточо эмгек акы 40 000 сом деп айтылууда. Ал эми агартуучулар менен ак халатчандардын маянасы 25 000 сомдун тегерегинде. Мындай шартта аларга ипотекалык үй алууга башкача механизмдерди иштеп чыгуу зарылчылыгы жаралууда. Булардан сураныш келип атат мага. Бизди мындай бир өзүнчө кезек болсо мугалим менен врачтарга же балким бир кезексиз болсо деп ошол Алмасан Кожанович мамлекеттик ипотекалык компанияга биз сунуш беребиз. Мугалим менен врачтарды өзгөчө бир кезек менен карасын. Билим берүү тармагына өзгөчө көңүл буруу менен бул жааттагы жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү керек. Батму бул тиги Баткен мамлекеттик университети. Студенттер төлөгөн акчаны, контракттын акчасын кымырып алуу иши. Эми Баткен башынан Баткен облусу ушундай бир тогол күндөрдү башыбыздан өткөрдүк да. Опурталдуу, кооптуу күндөрдү, согуштуу күндөрдү башыбыздан өткөргөн Баткендин элинин ушул тишинин кирин соруп контракттын эсебин төлөп аткан жерде бул 18 миллиондой акчаны жеп койгонго ошол университеттин жетекчисинин кандай акысы бар? 18 миллион эмес, 18 сомду жегенге акысы жок. Ошондой ректорду бир күн койбой жумуштан алышыңар керек эле да. Жай мезгили жакындап, туристик сезон башталуу алдында турат. Өлкөнүн беделин көтөрүп, эс алуучулардын агымын көбөйтүү, жергиликтүү бизнеске пайда алып келүү үчүн жолдорду оңдоо маанилүү. Быйыл Чолпон атанын 50 жылдык юбилеи болуп атат шаардын түптөлүшү боюнча. Ошол боюнча да бир аз кайрылуулар бар. Туристтик сезондо бизде баягы киши көп болгонуна байланыштуу туристтердин агымы чоң жол бир эле жолубуз бар да, ошол жолдо тыгын көп болуп атат. Жөө жүргүнчүлөргө бир аз кыйынчылык болот. Ошол маселеде альтернативный жол куруу боюнча баягы ички жол эмес, туристтер ичи менен айланма жол куруу маселесинде бир аз көтөрүлүп атат. 2 жыл болду. Суу маселеси чечилбей жатат. Келгенде жалдырап келесиңер, көзүңөрдү жалдыратып. Өткөрпөйүп койгулачы, антип койгулачы, минтип койгулачы деп. Мына жетегүздүн Жомбулак айылы. Ошондой эле вопрос Тоң район Баканбаев айылында, Каржы сайда, Кызыл сууда. Берген суулар, берген акчанын баарын ирети менен бат-баттан бүтүрбөйсүңөрбү? Тандаган фирмалардын баары Кудайдан жок ачкан фирмалар. Же иштебейт. Өкмөт кишине мобилдүү жооп берип койгулачы, пожалуйста. Бирдеме десең зам министр жооп берет. Мындан кийин министрдин колу жок, башка каттарды кабыл албашыбыз керек, урматтуу төрага. Жаан чачын көп жааган мезгилде кооптуу аймактарда дамбаларды куруу суу ташкындарынын алдын алат. Сак районуна караштуу Кызыл Суу айыл өкмөтүнүн Орто Сай айылындагы маселеси боюнча көтөрдүк. Бул дамба куруу маселеси не дегенде ал айыл Орто Сай айылы Көк Арт дарыясынын жээгинде жайгашкан өтө кооптуу жерде. Жаан чачын көп болгондо, суу көбөйгөндө мындай жеп азыр айылга жакындап калды да, ошого дамба курууга зарылчылыгы бар. Жогорку кеңештин депутаттары Кыргыз Республикасында жарандарды медициналык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Эгер депутаттар демилгелеген мыйзам кабыл алынса, кыргыз жарандарынын медициналык камсыздандырууда кызмат алуусу жеткиликтүү жана ачык болуусу шартталат. Жогорку кеңештин депутаттары Эрнест Айдаралиев менен Марлен Маматалиев өлкөнүн ар бир жаранынын медициналык кызмат алуусу жеткиликтүү жана ачык болуусун каалайт. Андыктан алар мыйзам долбоорун иштеп чыгышкан. Мыйзам долбоору жарандардын медициналык камсыздандыруу боюнча укуктарын бекемдөөгө жана аларга медициналык кызматтар тууралуу толук маалымат берүүнү камсыз кылууга багытталган. Мыйзам долбоорунун максаты жарандардын медициналык жардам алуудагы маалымдуулугун, жеткиликтүүлүгүн жана кызмат көрсөтүүнүн ачык айкындыгын жогорулатуу. Учурда 5035 жаран камсыздандырылган. Фонд 145 саламаттыкты сактоо мекемеси менен келишим түзгөн.
мыйзам долбоору кошумча каржылоону талап кылбайт жана терс кесепеттерге алып келбейт. Депутат Камила Талиеванын пикиринде бул тармакта иш чабал, медициналык камсыздандыруу фондунун иши жетиштүү деңгээлде жолго салынган эмес. Эл арасында түшүндүрүү иштерин жеткиликтүү жүргүзүп, депутат эл аралык тажрыйбаларды колдонууга чакырды. Мына эл аралык стандарттарды карагылачы. Медстраховка канчалык деңгээлде жолго коюлган. Биринчи кезекте медициналык жардам алууда дароо камсыздандырылдыңыз дейт. Дароо эле медстраховкасын сурайт. Эгер жок болсо эч ким сүйлөшпөйт. Биз дагы ошондой стандартка барышыбыз керек деп эле келем да мен. Талкуу малында депутат Алишер Эрбаев мыйзам долбоорун колдой турганын айтып, айрым түшүнүктөр жана терминдер боюнча тактоолорду киргизди. Соцфонд, налоговый, анын фомус жана башкалардын жанагысы милдеттерин аткарушу боюнча жазып атасыздар. Ушул 13-берене менен 14-15 менен камтылып келип атат. Талкууда депутаттар мыйзам долбоорунан бир аз четтегени болбосо түпкүрүнө медицина тармагында суроолорду узатышты. Аймактарда тагыраагы Талас районунда кооптонуу бар. Себеби 4 райондо заңгыраган ооруканалар салынып, оңдолгону менен бейтапкана менен жергиликтүүлөр дарыгерлерге муктаж. Тажрыйбасы мол доктурлар айлык акынын аздыгынан жеке клиникаларга, айрымдары чет өлкөлөргө жумуш издеп кетишүүдө. Талас областында абдан бир саламат сактоо тармагында абдан бир оор көйгөйлөр болуп атат. Себеби отделениялар жабылып атат. Врачтар кетип атат. Бизге чеги бирөөлөр айтат, мыйзамды кабыл алып берип койгондон дейт. Айлык маянасы астыгынан дейт. Ошол эле частный клиникалар кетип атат. Эми отделенияда врачтар кеткенден кийин алардын баары бош орун болуп калып атат. Ушул жагын бир жеке министрге айтып барсаңыз, катуураак көзөмөлгө алып барып көрбөсө, бул абдан эле кооптуу экен. Ошол эле бир область эмес, Талас областынын 4 райондун больницаларынын бардыгында ушундай көйгөй бар экен. Бардыгына жолугуштук. Ошол менен биргеликте эле дагы врачтар жетишпейт дейт, айлык маяналар дейт. Региондордо тез жардам мунаасына болгон муктаждык жаралууда. Маңгыт айылында биз жаңы оорукана ачылган корпус. Ошол жерге тез жардам машинеси жок да. Бар, бирок эски. Ал көбүнчө жана элдин жардамы менен жанагы ковид маалында алынган машинелер. Тез жардам маселеси бүт эле жерде бар окшойт. Тез жардам машинасы анткени мага жазып атышат. Арашан айылында Нурсулуу деген 3 баланын энеси күтүп туруп тез жардам келбей коюптур, кыскасы кыйналып атышыптыр да. Ушул Арашан айылына да тез жардам машинесин берип коюңуздар деп суранып атат. Талкуудан кийин Жогорку Кеңештин депутаттары Кыргыз Республикасында жарандардын медициналык камсыздандыруу жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Мындан тышкары, Жогорку Кеңеш Айыл банк ачык акционердик коому тарабынан фермерлерге жана ишкерлерге насыя берүү маселесин иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссиянын ишинин жыйынтыктарын карады. Аталган маселе боюнча депутаттык комиссиянын төрайымы Айсаракан Абдибаева баяндама жасады. Анын айтымында жалпы 8 отурум өткөрүлүп, анын ичинен Чүй, Ош, Жалал Абад облустарында көчмө жыйындар болуп өткөн. Комиссиянын жүрүшүндө айрым филиалдардан насыя берүү боюнча арыздарды кароо мөөнөттөрүнүн созулуп жатканы аныкталган. Бул багытта арыздарды кабыл алуу системасын автоматташтыруу, бюрократияны кыскартуу жана башка сунуштар иштелип чыгып, ошондой эле кардарларга көрсөтүлүп жаткан тейлөөнүн сапатына өзгөчө көңүл бурулду. Эске салсак, 2024-жылдын 26-июнунда кабыл алынган Жогорку Кеңештин токтомунун негизинде фермерлерге жана ишкерлерге берилген насыя маселесин иликтөө үчүн убактылуу депутаттык комиссия түзүлгөн. Текшерүүнүн жыйынтыгы көрсөткөндөй, Айыл банк ак айыл чарбасын колдоо боюнча мамлекеттик программаларды ишке ашырууда негизги ролду ойнойт. Бирок аныкталган көйгөйлөр тез арада чара көрүүнү талап кылат. Биз банктын ишинин ачык айкындуулугун, калк үчүн арыздардын адилеттүү каралышын камсыз кылышыбыз керек. Ушундай жол менен гана биз айыл чарбасын жана ишкердикти мамлекеттик колдоонун натыйжалуулугун жогорулата алабыз. Мекенчил депутаттык тобунун жетекчиси Кундузбек Сулайманов жумушчу сапары менен Каракөл шаарында жана Токтогул районунда болду. Депутат аймактагы социалдык объектилердин абалы, курулуш иштеринин жүрүшү менен таанышты. Ошондой эле көп жылдардан бери ичүүчү таза суу жана саркынды суу көйгөйү байма-бай көтөрүлгөн Кетмен Төбө айылынан кабар алды. Каракөл шаарынын Жазы Кечүү айылындагы Темиров атындагы орто мектебинин курулушу 2024-жылы башталган, бирок 2025-жылдын 1-сентябрына ачылышы күтүлүп жаткан имараттын каражаты өз убагында бөлүнбөй жаткандыгына эмгек жамааты кабатыр.
бүгүнкү күндө ошо 50%-тен жогорку иштери бүтүп калды. Кыскасы айтканда, ички шыбак иши бүгүнкү күндө жүрүп атат. Андан кийин ичиндеги косметический гана ремонттор калды да. Ошол акча каражаты үзгүлтүксүз бөлүнүп турган болсо, 25-жылдын 1-сентябрына бүтүп калат деген үмүттө болуп атабыз да. Ошо 25-жылдын сентябрь айына бүтүп калса, биз үчүн дагы, окуучулар үчүн дагы, мугалимдер үчүн дагы эң сонун болмок да, жакшы болмок да. Мектептин короосундагы электр көмөк чордонунун жана көпүрөнүн эскилиги жетип, окуучуларга кооптуу абал жаратууда. Мугалимдерди түйшөлткөн көйгөйлөрдү депутат Кундузбек Сулайманов жеринен көрүп, аткаруу бийлигинин өкүлдөрүнө бир катар тапшырмаларды берди. Мына мектептерди курулуш иштерди бүтүрүү боюнча, мектеп балдарды мектеп менен камсыз кылуу иштери боюнча өтө чоң алгылыктуу иштер болуп атканына байланыштуу. Мына бүгүн азыркы ушу сентябрга, 1-сентябрга ушул мектепти дагы курулушун бүтүрүп, тапшырасындагы милдеттер менен алышат. Только бир гана маселе ушул акча маселесин карап, өзүнүн убагында чечип берүү гана маселеси көтөрүлүп атат бул жерде. Анан азыр өзүбүздө көрүп таанышып чыктык, ичиндеги курулуш иштери жүрүп атат. Кара Көз шаарына караштуу Кетмен Төө айылында ичүүчү таза жана саркындуу суу көйгөйү көп жылдан бери чечилбей келет. Жалпысынан мекеменин эскилиги жетип, капиталдык ремонттон өткөрүүгө муктаж. Саркынты суулар тазалоочу жайды капиталдык ремонттон өткөрүү үчүн Кундузбек Кошалиевичке мындан 2 жыл мурун кайрылдык эле иши жардам берип, титулду испытуцияга киргизип, Кудай буйруса, быйылдан баштап жумуш капиталдык ремонттон өткөрүү жумуштары болгону жатат да. ГЭС куруучулардын айыл аталган Кетмен Төөлүктөр менен депутат жолугуп, алардын суроо талабын укту. Эл өкүлү аталган айыл үчүн бир катар ири долбоор иштелип чыга турганын, мамлекет тарабынан колдоо табылса, жакынкы жылдарда ишке ашырыларын билдирди. Сиздер көрүп турган мына ушул канализация, мына саркындуу сууну тазалоочу жай, мына ушул жайды дагы иштеткенге чоң мүмкүнчүлүк бар. Эгерде бул ушул саркындуу сууну тазалоочу иштеткен ишкананы ишке бериле турган болсо, анда ген план боюнча мына ушул өзүңүздөр көрүп турган мына айдоо талаа иштеринин жерлеринин бардыгына бул этажный үйлөр түшмөк дагы. Анан элдерибизди ушул үйлөр менен камсыз кылып, бул жерде дагы бир чоң бир айыл же шаар кылмакпыз. Жумушчу сапарынын алкагында фракция лидери Токтогул районундагы Ахмат Бердалиев атындагы номер 39-кесиптик лицейине барды. Балдарды айдоочулукка үйрөткөн автоунаа окуу жайга 1989-жылы алып келинген. Учурда эскилиги жетип, техникалык абалы талапка жооп бербейт. Ушул көйгөйдү чечүү максатында мен Жогорку Кеңештин депутаты Сулайманов Кундузбек Кошалиевичке кайрылгам. Андан сырткары быйыл биз жаңы ветеринардык санитар кесибин ачып атабыз. Ал кесипке дагы Б категориясында автоунаа айдоочуну кошконбуз, ошого дагы бизге Б категориясына даярдоого жеңил автоунаа керек болуп турат. Өз кезегинде депутат заман талабына жооп берген автоунаа бөлдүрүп берүү үчүн тиешелүү жактарга жеткирип, мугалимдердин көйгөйүн чечүү боюнча көмөк көрсөтөрүн убадалады. Бул күндөрү Жалал Абад шаарында бильярд боюнча дүйнөлүк чемпионат өтүүдө. Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Нурланбек Азыгалиев баштаган депутаттар аталган эл аралык иш-чаранын ачылышына катышты. Алсак спорттук мелдешке 20дан ашуун өлкөдөн 80ден ашык оюнчу келген. Андан тышкары жергиликтүү спортчулар да күч сынашууда. Ачылыш аземинде сөз сүйлөгөн төраганын орун басары Нурланбек Азыгалиев уюштурулган чемпионат дүйнөлүк деңгээлдеги чыныгы профессионалдуулукту, тартипти, тынчтыкты жана эң башкысы эл аралык достукту чыңдоочу негизги аянтчы экенин баса белгиледи. Ал эми чемпионаттын демилгечиси депутат Шайырбек Ташиев да ар бир спортчуга ийгиликтерди каалап, бильярд боюнча дүйнөлүк чемпионаттын Кыргызстанда өтүп жаткандыгы чоң мааниге ээ экенине токтолду. Бүгүнкү бильярд боюнча дүйнөлүк чемпионаттын айкалыштагы пирамида түрү боюнча белдешиги салтанаттуу ачылышы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Дүйнөнүн ар бир тарабынан келген бильярд чеберлерин бириктирген, достукту жана тынчтыкты чыңдаган уникалдуу иш-чараны Жалал Абадда өткөрүп жатабыз. Бул таймаш ар бир катышуучунун акыл эсин, сабырдуулугун жана чеберчилигин сынаган жогорку деңгээлдеги белдеш болуп эсептелет. Bunday tarixta bizde Kırgızistan'ın tarixinde bolğon emez, Жалал Абадтын тарихында birinci жол болууда. Ушул жерде мен белгилеп айтып кетким келет, биздин Кыргызстандын спортсмендерге дагы ийгилик каалаймын. Жаңактуу Жалал Абад жергесине куш келипсиздер.
Урматтуу көрүүчү, сиз жарым саат бою Жогорку Кеңештин аппаратынын коомчулук жана жалпыга маалымдоо каражаттары менен иштөө бөлүмү тарабынан даярдалган парламент берүүсүнө ортоктош болдуңуз. Ушул жана башка маалыматтарды кеңири биздин расмий Кеңеш KG сайтынан тааныша аласыз. Мындан сырткары биз социалдык тармактарда дагы барбыз. Келерки аптада көрүшөбүз, аман туруңуз.